Дастан Лепшаков 3-чү жолу Иван Савидинин байгесине арналган эл аралык мелдешти утуп алды. Мелдеш 17-21 октябрь күндөрү Ростов-на-Дону шаарында орун алган. Ал жака Кыргызстандан 12 спортчу аттанган. Лепшаков айкалышкан пирамида түрү боюнча 8 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жетишкен. Финалдык баскычта ал орусиялык Йосиф Абрамовду 5-2 эсебинде жеңип алды. Эске сала кетсек, Дастан Лепшаков аталган мелдеште 2016-2017 жылыда жеңүүчү аталган эле. 20-21 октябрь күндөрү өспүрүмдөр арасында спорттун аралаш уруш түрү боюнча Кант шаарынын биринчилиги болуп өттү. Анда 12 салмактык категориядан 98 спортчу күч сынашты. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында мындай мелдеш Кызыл Кыя шаарында да орун алган. Эми Кара Балтада жана өлкөбүздүн башка аймактарында да өткөрүлөт. Жерлерде тандоо мелдештери болуп, андан соң 2-3 ноябрь күндөрү Борбор калабызда профессионалдык лиганын алкагында биринчи республикалык турнир өтөт. Федерация ММА Панкратион болуп 2013 жылы регистрация болуп ачылганбыз, аккредитация алып спорт агенттигинен. Мына жакында профессиональный лига деп профлиганы ачтык. Эми бүгүн мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Манайлар абдан жакшы спортсмендер келип, 98 бала келип катышабыз деп атат. Бул балдар жана юниордук чемпионаты болот. Манайлар абдан жакшы, катышуучулар бүт, организаторлор бүт даярдык бар, жакшытатынакай. Анан ушу биздин баягы ой максаттарыбыз ушу биздин спортсмендерибиз, мушкерлерибиз ушу жакшы ийгиликтерге жетип, жакшы результаттарды алышсын деген ойлорубуз бар да. Аралаш уруш же панкратион боюнча мелдештерди чоңдор арасында гана көрүп, жаш өспүрүмдөрдүн кызыл чеке болуп мушташуусу бир аз өнүрөөк учурады. Бул спорт алардын саламаттыгына зыян тийгизип койбойбу деп да кабатырландык. Бирок мелдештин уюштуруучулары бардык эрежелер так сакталып жатканын, спортчулардын коопсуздугу биринчи орунда турарын баса белгилешти. Эми балдар сөзсүз шлем колдонуш керек, шлем кийиш керек. Перчаткалары 7 унциялык перчаткалар болот. Булар баягы өтө баягы татаал травмага келтирбей турган перчаткалар. Анан эң жаштарыбыз мына 14 жаш, 15 жаш болуп, юношеский болуп баягы кирип атат. 15-16 жаш. Андан өйдөсү болсо уже юниорский жаштар. Медкомиссиядан өтүштү. Доктор бүт ар бир баланы карады. Андан тышкары страховка болушту, страховой полис алышты. Аю гаранттан. Анан баягы эми баарыбыздын тилегибиз, оюбуз бир, жакшытатынакай өтсүн чемпионатыбыз, оор жаракат албай, жакшытатынакай ушул жерде эми күчтүүсү, техникалык күч жагынан, машыккан жагынан ошол жигиттерибиз алып кетет, биринчиликте алып кетет деген оюбуз бар. Кандай болду? Бүттөш кыйын болду. Каршылашым күчтүү экен. Канча убакыт даярдадың? 1 жыл. 1 жыл Мурда башка вид спорттан менен мушташчумун. ММАга биринчи болуп чыгып атам. Мурун кайсы биттен? Рукопашный бой. Рукопашканы жатканда чапса болбойт да, бияктан болот экен ошо. Кайсынысы көбүрөөк жагат? Бунусу көбүрөөк жагат. Бияктан ар кандай ыкмалар жасаса болот да, рукопашканан болсо. Жерде жатса чапса болбойт, ошондой бар да. Буюрса, турнир жакшы өтүп атат. Балдар көп келишти. Башка спорт клубтардан дегендей. Ошо негизи Кыргызстанда ММА жакшы өнүгүп келип атат. Кыргыздарга жакыныраак экен дегендечи. Грэплинг, ММА ушул сыяктуу джиу-джитсу жакшы спорттор аябай өнүгүп келип атат. Ушу балдарга оор эмеспи бул негизи? Эми балдарга оор деле болот, бирок негизи оорчулугу эмне? Булар өзүнүн жашы менен, өзүнүн тең балдар менен мушташат. Судьялар бар, мисалы. Жаракат алып калат. Жаракат. Эми бул спортта кандай макул болуш бар эле, макул болуп берип атабы балдарга? Кооптонгондор барбы? Кооптонгондор бар, бирок мага келип аткан балдар боюнча ошо ата-энеси менен сүйлөшүп алып бергендер бар. Ата-энестер билип туруп алып беришет да. Травма болушу мүмкүн, бирок ар бир спортто эле ошондой да. Мисалы, футболдон деле травма болсоңор болот, баскетбол ойноп атканда деле, бул деле ММА деле ошондой да. Травма бар.
Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан спорттук күрөштөр боюнча дүйнө чемпионатында эркин күрөштөн белдештер башталды. Анда алгачкылардан болуп килемге 61 кг салмакта Улукбек Жолдошбеков чыккан. Тилекке каршы ал биринчи беттешинде монголиялык Тушункула Туменбилекке 6-5 эсебинде жеңилип калды. Эми килемге 70 кг салмакта Элеман Догдурбек уулу чыгат. Чучугулактын жыйынтыгында ал жарым чейрек финалда түркмөнстандык Батыр Баряков менен болгариялык Михаил Илиев экөөнүн жеңилүүсүнө каршы турбай болду. Ал эми Магомед Мусаев виза ала албай калып, бул мелдешке бара албай калды.